Азыр биринчи мусорго төккөнгө даярдап алып туруп, төгүп баштагандан анан үстү ар жагы башталат. Бул жана 3-түн 1 бөлүгү бияк экен, даже бияк кетет, 2 бөлүгү биякта калды. Фаза 2, фаза 3. Анан бул эмеге мо вагондун тушу сөз тазалап койдук. Биз ошол тарапка буюрса административный зданиялар курулат. Тараза эмелер, Тараза, Мараза, Жугуч. Как раз кирип келатканда. Бул жака ба сортировочныйга кирет, сортировочныйдын ашканын бул жака чыгат турганларды бар. Жакшы болуптур. Тиги мо айланасында эменин жол болот. Кадимкидей асфальтированный жол болот. 8 метрлик. Анан мо промежуточный жолдор болот. Булар 3 метрлик жолдор болот. Биз ошону уже баштап границалар так белгилеп, анан эми проблема болуп калышы мүмкүн. Азыр эле айтып коюшмун. Мен кече барып билип келдим, бул мындай тамырлар. Горизонтально тамыр өсө турган өсүмдүктөр бар, бактарактар бар. Тиги эме жайылып өсө тургандай. Жайылып өсө турган. Тикесинен эмес, жайылып өсө турган, ошолорду алып келип буюрса жасап. Канча гектар болот ушунда бул мындай эски? Eski teritoria 26 hektar geliyor. Көп жылдан бері, анырағы 2016 жылдан бері ишке ашпай бүтпөй келген долбоорубуз бар болчу. Бул ошол жаңы полигонду куруу жана эски полигонду рекультация кылып үстүн заманбап дүйнөлүк стандартка, экологиялык стандарттарга жооп бере турган ошол эски полигондун үстүн жабуу маселеси долбоор болгон ЭБРРдин алкагында. Кудай буюрса бүгүн өзүңүздөр көргөндөй жумуш башталды. Көп жылдан бери коомчулукта ошол эле Жапалак айылдык аймагынын жашоочулары нааразы болчу, жайында күйчү, түтүн чыкчу деген көп нааразычылар болчу. Кудай буюрса бүгүн чекит кою десек болот. Мен үчүн дегенде Кудай курулуш башталды. Жалпысынан 1 жылда Кудай кааласа азыр мына Уткан компания куруп бүтөбүз деп атат. Мен ойлойм, бул неге бүткөндөн кийин бул жерде ошол жалпы 24 гектардан ашык аянтча жашыл зонага, парк скверге айланат. Шаардыктар үчүн бир мындай эс алуу зоналарга бир мезгилде полигон болуп туруп сасып жыттанып турган жер. Кудай буюрса биз мына жакында Корея Сеул шаарында барып көрүп келдик. Ошол жерде жаштар келип эс ала турган чоң бир зонага айланып турган шартка Кудай буюрса айланган турат.